Ой, аке чачпаң коюң. Бачым. Аялына мыкаачылык менен мамиле жасап, жанындагы аял кишиге видеого тарттырган киши убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Бул окуянын чоо жайын Турмуш басылмасынын кабарчысы тактаган. Камактагы киши эки колу жип менен байланып, ичине таш салынган эки дөңгөлөк мойнуна илинген аялды бетке чапкылап, андан кийин эски темир чакадагы сууну чачкан. Бул окуя Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Бек-Абад айылында болгонун областтык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы тастыктады. Окуяны видеого тартып жаткан аял «Аке, чачпа, чаппа» деп суранып жатканы угулат. Бирок ага кулак салбаган киши мыкаачылыгын уланта берген. Тасма милиция кызматкерлеринин колуна тиери менен териштирүү иштерин башташкан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кече 11 июнда соттун чечими менен аялды кордогон киши Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Окуя 8 июнда саат 11:00 чамасында жубайлар жашаган үйдө болгон. Жабырлануучу аял арыз менен милиция кызматкерлерине 11 июнда кайрылган. Видеодогу эркек киши күйөөсү 51 жашта, аялы 47 жашта. Окуянын чоо жайы такталып жатат. Маалымат Турмуш басылмасы тармагынан алынды. Каналга катталып коңгуроочуну басып ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.